Салам қыздар, қандайсыздар? Мен сіздерге Эрсак компаниясының маркетинг планын айтып өтөйүн. Бұл Эрсак компаниясында маркетинг планды өзүңөр чечесиңер. Маркетинг бинар эмес, пирамида эмес, классический маркетинг. Мен азырда ошол маркетинг боюнча ишти баштадым. Мына жерге мен мисалы Дилнураны каттадым. Дилнуранын астынан бир адамды каттадым. Аны астынан дагы бир адамды каттап койдум. Анан мен Дилнурага айтам, сен 3 адам мына ылдый жакка таштап коесуң, 3 адамды. Анан кийин мына экинчи бутуңду ачып иштейсиң деймин. Анан бунун астынан Гүлнараны каттап койдум, Гүлнарага айтам, сен 3 адам мына ылдыйга таштап коесуң, анан экинчи ветканы ачасың деймин. Мына экинчи веткасын ачып иштейт. Мынабу Дилнур алып келип койгон адам менен дагы иштешем, өзү да иштешет. 3 адам табасаң, мына ылдый жакка таштап коесуң, анан экинчи бутуңду ачып иштейсиң дейбиз. Бул жактагы дагы адамдарына үйрөтөт. Мен сенин аркаңдан адам каттап койдум, эми сен дагы ошол жакка 3 адамды таштап кой, анан кийин экинчи веткаңды ачып иште дейт. Ар бир келген адамга ушул методду айтсаңыздар оңой эле көтөрүлөсүздөр. Анан сиздерге вообще 50 балл отрывды кереги жок. Сосиска түрүндө иштеп жатканда сиздерге 50 балл отрыв керек болуп калат. Мынабу 10-чу адам 2 ветка ачып лидерге чыгып кетсе, мыналордун баары 27-де калып кетет. Булар кайрадан кийинки айда 200 балл чогултушка туура келип калат. Анан мына метод менен иштегенде сиздерге вообще отрывды кереги болбойт. Сиздер катталгандан кийин ушул метод менен адамдарыңарга түшүндүрүп жакшы иштесеңер эле 1 ай 15 күндүн ичинде лидер статусун жабасыздар, ар бириңиздер жабасыздар.